Урматтуу туугандар, салам алейкум баарыңарга. Дагы кичине түшүндүрмө берейин деп атам, кеңешели сүйлөшөлү. Мен мына азыр ушул жанагы чуу болгон Батуми кафесинин алдында турам. Анан ошол боюнча сөз жүргүзөлү. Мына могу кафе. Биринчиден бул жерге келип өзүм өз көзүмөн көрүп анализ жүргүзөйүн дедим да. Бул кайсы жерге жайгашкан, кимге тоскоолдук берип атат деген сөз да. Эми карайлы да. Кафенин оң жагында эми мындай көп кабаттуу үйлөр бар экен. Маякта подстанция рес. Мына бул жерде жөн жаткан жер да, мындай караганда. Анан кафенин алды асфальтталган экен да. Бул жерге эми парклайын десең деле, парктан эми маякта парктын жери эмес. Ушул кафе иштеп, аренда платасын төлөп шаарга, салыктарды төлөп, анан элдерди тейлеп, көп адамдарга жумуш бергенден эмне зыян? Бул шаардын бюджети абадан жаралбайт. Могу шаардын ичинде канча ишканалар бар, ошолордун баары жергиликтүү салык төлөйт да. Анан ошол жергиликтүү салыктардан чогулуп келип, анан шаардын бюджети түзүлөт да. Мурун негизи шаардын жергиликтүү салыктары бир 18 миллиард сом болот. Анын ичинен мурун баарын бербей, бир 8-9 миллиард эле акчаны берчи да. Азыр быйылкы жылдын бюджети 22,5 миллиард сом болуптур. Мындай айтканда шаар мындай акчаны көргөн эмес. Эч качан көргөн эмес. Ошон 18,5 миллиарды жергиликтүү салыктардын баарын тең шаарга бериптир. Андан тышкары 3,5 миллиард республиканский бюджеттен да бөлүп бериптир да. Мындай акча менен шаарды гүлдөтпөсөңөр, анда сөз жок. Бирок ошондой эле суроо туулуп атат да. Могу кафени булга канча миллиондор кеткен да. Бул мындай айтканда бул акчалар деле асмандан келген жок да. Ошол жерге адам мээнет кылып, жасап, шуну кылып аткан нерсени бүлдүрүп салыш, мындай айтканда 5 секунд. Эгерде бул кафени бүлдүрдүңөр, мына жанында эле шашлычная турат кафе. Муну эмне бүлдүрбөйсүңөр? Биздин Бишкек шаарында 5 жылга эле арендага жер алып алып, анан көп кабаттуу үй салып салган фактылар толтура. Момдай чоң көп кабаттуу үйлөр салып салган. Ошондо ошол үйлөрдү бузасыңарбы? Негизи ломать не строить дейт. Ушунча мээнет кеткенден кийин могунун баарын мыйзамдаштырып, керек болсо арендный платасын көбөйтүп, мындан акча алыш керек эле да. Сүт берип аткан уйду союп салыш 5 секунд. Союп салыш. Андан көрөк сүт берип аткандан кийин, жакшы сүт берип атса, ал уйду сааш керек да. Саап пайдасын көрүш керек. Же мен туура эмес айтып атамбы? Мыйзам дейсиңер да. Не, мыйзам аябай сакталып, каралып, мыйзамды баары аткарып атабы? Айткылачы. Ким аткарып атат мыйзамды? Мыйзамды азыр көзгө ким илип атат? Мыйзамды аткарып атабы баары?
Анан момундай мээнет менен жасалган могу жерде. Бул жанагындай вебкам ачкан жок да. Вебкам. Анда эле мыйзам деп колуңардан эчтеке келген жок да, мыйзам деп. Ошо мыйзам дейсиңер, мына шаардын ичинде мектептерде жанагындай синтетический наркотик сатылып атат. Ошого бөгөт коюп, ошонун крышаларын таап алдыңарбы? Таап алган жоксуңар. Мыйзам десе. Мыйзам десеңер, мыйзам баарына бир болуш керек. Баарына аткарылыш керек. Ошо, урматтуу туугандар, өзүңөрдүн оюңарды айткыла. Анан кийин мындайда бизнести жаман көрө бербегиле. Бизнес деген бул болсо сүт берген уй. Анын сүтүн саап алып, мындай айтканда ичиш керек биз. Шаардын бюджети каяктан түзүлөт өзүңөр айткылачы. Шаардын акчасы каяктан келет? Асмандан келеби? Анан кийин бирдем болсо эле сүрдүрүп салыш керек, талкалап салыш керек деген. Ал 5 секунд. Могу жер эми бир жаман камок эмес да. Шаардын ырайын бузганчы бир камок болсо мен түшүнөт элем да. Керек болсо ошо жаман камок болсун. Ошо жерден балким бир үй бүлө өзүнүн жанын багып аткандыр. Жумуш орун бере албайсыңарбы? Анда бүлдүрбөгүлө жок дегенде. Ошо баарыңарга салам. Анан бөлүшүп койгула. Могу жерге комментарий жазгыла. Анан кийин бирөө окат кылып атса, бирөө аракет кылып атса, бүлдүрүп талкалап, сындыра бербей, тескерисинче бизнес кылып аткан адамдарды колдош керекпиз. Алар болсо салык төлөшөт. Алар адамдарга жумуш беришет. Эгерде чыныгында бул жерден аренда төлөбөй, же кичинекей аренда төлөп, мындай кылып атсаңда, бул башка суроо, башка маселе. Анан мыйзам талабы менен мына легкий конструкция менен салыптыр. Эме жок, фундамент жок. Могунучу арендасы мейли көбөйтүп туруп улантып койсо болбойт беле. Биз өзүбүз кыла албайбыз да. Кыла албай үйдө жатабыз да. Кыла албай жатып, анан кылганды көрө албай талкалаганга машпыз. Токтотолу мындайды.